Assalamu alaikum agayın. Bize mi argaysını aytıp atabız. Kolumuzdan gelgenini aytat ekem sonra mına sayasat degen bir jakşı adammaga bir kegeş berdi. Bul sen özüň bunday sayasatçı bolbosoň deyit da men açıgyn aytaýynçy okurmandaryma, görermandaryma. Etnograf, tilçi, tarıhçı, mına adabiyat jönünde jakşı mыкты bilesiň. Şu jallar jönünde el suusap turat, ошолорду ruh tamırına keltirүү jönünde jaştardy azыр. Mına adaşkan baldardy biri jüret баягы Улуу Манаста айтылгандай Алоокко чапканда бiri кетти Кангайга, biri кетти Алтайга, biri кетти Кырымга, biri кетти Урумга, biri түшүп кетти Тереңге, Эреңге деп айтылып атпайбы? Ошо сыяктуу азыр. Мына бу 30 жылдан бери эле андагылаган кыргыз канча секталар кирип кеткен бизге. Идеология бузулду да бизде. Идеология жок кыргызда. Башын коштурган. Бирөөлөр жүрөт орозо кармайт. Жарымы болсо тиги дават деп жүрөт. Жарымы араб кул деп сөгүп атат, бири орус кул деп сөгүп атат, бир жакта жүрөт тиги теңирчимин деп жүргөндөр андан көп. Кызыктай бир коом болуп калды да кыргыз эличи. Аз кыргыз. Аз. Анан эми ушундай кезде өзүбүздүн урук тамырыбызга кайтып келүүнүн жолдорун табуу, ошонун төтө жолдорун табуу. Канткенде биз урук тамырыбызга келип анан баягы япондор согуштан кийин талкаланган Япон, мына Кытай, мисалы үчүн финдер, аз финдер кандай өздөрүн таап кетти, жолдорун таап кетти. Ошол урук тамырын бекиткен үчүн таап кетти да чындыгындачы. Мына ушул жактан аксайт экенбиз да. Бүгүн сөздү мен ушул кайталап айткым келет. Дагы эле Улуу Манаска барып такалат экенбиз. Улуу Манастан башка биздин таянычыбыз жок экен, туугандар. Бул жөн эле бир жомок, айрымдар ойлогондой алигиче ойлоп жүрөт. Өзү ушул Манас аркылуу нан таап жейт. Ошо Манас боюнча жактаган. Анан ушу Манастык деңгээлде, академики деле ошо Манастык деңгээлде, Манастык деңгээлде Манасты түшүнө албайт экенбиз да. Мен катардагы окурманмын Манасты. Каргадайдан чоң атам окуткан. Андан кийин Акбар Сыдыков деген мына Ош Бейдинсутта мыкты Манасовет окуткан мени Москвадан жактаган киши. Андан кийин мына 4 тарапты кыргыздын баарын кыдырып эле ушу кай жерге барсаң эле Манаска барып такаласың да. Ошол алигиче ошо Манасты биз окуп түшүндүрүп, анан Манас жөнүндө түзүгүрөөк бир иш кылып эле экенбиз да. Ошону бүгүн айтайын деп, кыска болсо да айтайын дедим. Мына Манасты баштаганда эле Манастын эстелиги жөнүндө бүгүн ой келди мага. Ушу бир түзүк эстелик коелу экенбиз Манаска. Айкөл Манас бабабызга. Бул тарыхый эпос өзү. Өзөгүндө каркасында тарых жатат. 1000 сан кылымдык тарыхтар жатат биздин. Этнография жатат. Каала салт жатат. Мына президентибиз 2 жолу указ чыгарды. Каңгакшап айтылып атат. Ошонун өзөгүндө нарх жатат. Манастын өзөгүндө. Анан ушу Манастын, Айкөл Манастын эстелигин, түзүгүрөөк эстелигин кура эле экенбиз алиге. Мына Борборго курду. Мына Алмаз Атамбаевдин убагында турат эми Шийпайган ушу Манас деп айтууга болобу? Шийпайган атка мингизип бир эстелик курду. Кудай өзү кечирсин. Аркы филармониянын алдындагы илгери Союздун убагында курган академик мына эл баатыры кадимки биздин аксакалыбыздын кимдин Тургунбай аксакалдын эстелиги түзүк эстелик. Түзүк деп коелу. Алда толук ошо Манастын образын толук чагылдыра албайт да. Мына Таласка курулду. Тетиги Ошко курду. Оштун мэри болуп турганда жана Мелис Мырзахматов жигит ошол мэри болуп турганда курду. Ошол да түзүк Манас ошол. Бирок чындап Манастын образын мына Герсендики жакшы деп жүрөбүз. Китепте жанагы шөкөттөлгөн иллюстрациялык сүрөттөрү. Ада эле толугу менен ошо Манасты чагылдыра албайт. Андан кийин Жоомарт Кадыралиев деген байкебиз жакшы сүрөтчү, художник, архитектор эле ал деле тартып көрдү. Ушул жагын биз ушул Манас тооруна кое эле экенбиз демкичекте. Анан Манастын өзүн тартат экенбиз дагы. Мына өзүн келтиребиз да, образын келтирип атабыз деп коелу. Эмне үчүн биз Аккула деп айтылып атат? Бу кыргыздар жылкыны ак деп белый кон дейт орусча.
Ак жылкы деп айтпайт кыргыз. Ак боз же ак кула. Көрдүңбү? Ак кула анан Айкөл Манас деген ошол экөөнө гана таандык болуп атат. Айкөл Манас, Айкөл деген образ, сүрөттөмө, сыпаттама Манаска гана тиешелүү. Ак кула деген ошол тулпарына гана тиешелүү. Эч жерде жок. Ак кула деп айтылбайт. Ак бозот деп айтылат. Ак жал деп айтылат. Ар кандай айтылат. Кыргыз ак ат деп айтпайт. Ак жылкы деп айтпайт экен да. Көрдүңбү? Эмне үчүн курдуу Римде турат да. Сезар ак боз ат минип турат да. Сезар кадимки. Падыша Сезар. Чыңгызхан ак боз ат менен турат да. Сүрөт. Айкели турат. Эмне үчүн биз ак кула менен ак куланы мингизип Манастын образын кое албайбыз? Мына улуттук тамыр деген ушул экен да. Көчө Таласка дагы эстелик койду дейт. Аны мен интернеттен көрсөм, адагы ушул анда мындай эле мындай анча бир заманбап образ эмес да. Ак куланы коюу керек биринчи. Ак кула, Манас ошол ак кула менен Манас болгондо. Ошол доордун экөөнүн галереясын, экөөнүн жуурулушкан образын коюу керек экен да. Мен ушундай ой пайда болду. Эми Кудай кааласа көптөн бери ушу бала кезден бери ойлонуп Манас деп күйчөнүп келатабыз. 3 муун үчүн мен бир усул жаздым. Көптөн бери оюмда жүрдү эле да, 3 муун үчүн. Мына тестияр балдар үчүн, 6 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн Манасты окутуунун бүгүнкү мобилдик заманбап усулу. Кыскача интернеттин тили менен. 12 жаштан 18 жашка чейинки дагы балдар үчүн, ал өспүрүм балдар үчүн жигит куракка чейин дагы бир усул. Анан 18 жаштан ары чоңдор үчүн бир усул. 3 усул мен долбоорлоп жаздым. Кудай кааласа жакында мына жаңы министр, элге билим министри Калыбек Иманалиевке кирейин деп атам. Анан ал эгерде ошол мындай комиссиясы менен карап көрсө, аны бир мен эле жалгыз бүтүрбөй, чыныгы ошо Манасты түшүнгөн, Манасча деңгээлде түшүнгөн кишилер аз экен мен Кыргызстанда карап отурсам. Ал академиянын кечирип койсун, алар профессорлордун баары эле аны терең түшүнө албайт. Эми мына Советбек Байгасиев деген байкен бар, профессор. А киши усулдарын жазып жүрөт. Анын усулдарын окуп аткан киши уктап калат ал. Уктап калат. Абдан узак, чайналган ушундай майда. Бир китеп жазып жүргөндөр да бери Бактыбек Максутов деген да байке жазып жүрбөйбү? Алар Манаска аларга мен өйдөсүнүп аткан жокмун. Ал Манаска жооп бере албайт алардын жазгандары. Манасты бүгүнкү заманбап деңгээлде жазуу керек. Айкелдерин коюу керек. Музейин ачуу керек. Манас деген өзүнчө музейди Борборго ачуу керек. Мына Манас айылы деген бир фальшивканы Акаевдин доорунда жасай коюп жана 1000 жылдыкта. Анан эми бузулбадыбы? Ушул мына азыр эми салабыз деп атат, эми кандай салат билбейм да ушуну, кандай салат. Ким салат, ким долбоорлойт? Ошого менин башым жетпей турат. Кайран кыргыз көркөм архитектурасынын гении Герексизов Ташкулаке. Şu мага көп сыр кылып айтты эле да, ушу Манас айылын куруу жөнүндөчү. Мына ушул Герексизов мына көлгө таштап кетпедиби? Бир долбоорун таштады да, жакшы жанагы Рухордо деген. Кандай дүйнөнүн акылмандарынын, дүйнөнүн диндеринин баарын жуурулушкан бир сонун галереясын таштап кетти. Кайра киши. Мейли ал кайдан алды акчаны, бирок элине таштады да ошону. Коюнуна катып алып көрүн ала кеткен жок. Орой айтканда. Ал эми мага айтып берди эле, тиги ал жөн эле бир мен баягы тажрыйбам болчу дейт ал. Мындай эле мына сыноо жанагы учуучу аэродром сыяктуу. Менин салаарым аалам оорду эле дечи да. Мына кайран киши тилегине жетпей калды. Аалам оорду дегенде эмне деген ойлору кетти. Эми ал жерди кандай киши улантат, эмне кылат, ал дагы бүдөңгө өзү. Ушул кайран Ташкулакени бир президент колдон алган жок да. Бир президент. Эгерде ал айтты эле, ушул Нурсултан Назарбаев Астанага салып берчи, мен канча акча төлөп берейин деп.
Ana maga aytты эле дүйшөн мен кантип барам деп. Ал киши намыскөй киши болгон өзү. Кыргыздын намыскөй уулу болгон. Эми ушул керексиз өлөрүндө дүйнөдөн кайтаарында бир сүйүнүч айтты. Мына Садыр Жапаров жаңыдан президент болгондо ушул өзү айтты эле, мен ошол болгон окуя болсо керек. Ошол саламчылар келиптир, ушул Манас айылын салып бериңиз деп. Абдан сүйүнүп атып, анан жанагы балекет пандемиядан өлүп калды да кайран киши. Мына Манас айылы биздин Манастын арбагы турат. Биздин оңолбой жаткан тамырыбызды өз бузуп алганбыз да. Биз мынабы дүйнөлүк элдердин, өнүккөн элдердин карачы. Дагы эле финдерди алалы, ошол эле эстондорду алалы, мейли ошол Сингапурду ал. Баардык улуттук тамырдан башталат да. Өнүгүүнү. Ал тетиги асман шаарды сала коем, жетиги башка жан эмес. Өнүгүүнүн идеологиясы биринчи тилден, анан ошол элдик каада нарктан мына президенттер чыгарып атпайбы ошону. Аны ортоңку извону бер жак аткара албай атпайбызбы? Алыбыз жетпей атпайбы жетекчилердин? Мына мамлекеттик катчы, ошо байкелерден баштап баарыбыздын ал кызматкерлердин түшүнүгү дагы деңгээли да жетпей атат да. Ошон үчүн Манасты кайрадан окутууну колго алышыбыз керек экен. Жанагы мен долбоорлогон 3 муун үчүн жазылган усулду мен жакында ошол Каныбек Капашевичке алып көрсөтөмүн. Андан кийин анан саналуу мынабы Сулайман Кайыпов, маселен, мынабы Эсенбай Нурушев деген акелерим бар, жакшы идеялаш. Ушулар менен биргелешип, албетте калем акысы болуу керек, анын долбоору керек, акча төлөнүш керек, анын кеңчеси болуш керек. Ушул бир жыл аралыгында ошол 3 муун үчүн Манасты окутуунун мобилдүү, заманбап усулун жазып чыгалсак, балдарга сунсак, ошол 3 муун окуса, анан англис тилине которсок, анан латин алфавитине которсок, түрк элдер түшүнөт. Анан өзүнөн өзү Манас бизден жакшы кабыл алат казактар. Мен аралашып жүрөм го. Бизден жакшы көрөт өзбек туугандар Манасты. Кандай биздин түрк тилдүү элдердин урук байрагы деп түшүнөт булар. А өзүбүз чайнанып, өзүбүз түшүнө албай атабыз азыр. Манастан ажырап баратабыз да мындай айтканда. Ошон үчүн ушундай түндөтөн түйшөнүп ушул оюмду айтайын деп чыктым да. Ушу Манасты бир ордуна келтиреличи биринчи. Биздин мына идеологдор, мен Манаспын дегендер, дагы ички ыйкы-тыйкы жанагыдай көрө албастыкты таштап, Манастын арбагынын алдында, улуу Айкөл атабыздын алдында бир биригип, ушу Манасты тестеп жазашыбыз керек экен да. Ушул эстелигинен, мына борбордогу эстеликти, ушул эстеликпи азыр? Уят эмеспи? Манас айылын тестетип биринчи салып, ушуну элдик конкурс менен эл арасында бар да. Анын академик эмески анын. Ал Манастыга дипломдун кереги жок. Ага Манастын ошо канына сиңип, жанына баткан жанагыдай оюна, аң сезимине сиңген, анан ошондой дүйнөлүк ой жүгүртүп турган адамдар бар. Эл арасында бар. Ошолор дагы биргелешип иш жазайлы деген. Шуну айтайын дегеним ушул. Манастын арбагы руху кыргыз элин колдоп, биз ошол доорлордо Манас атабыз түптөп кеткен улуу мамлекетти кайра ошол рухубузга кайтып келели деп Кудайдан тилейли, туугандар.